Түп райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгы эски бала бакчанын ордунда кызмат көрсөтүп келген. Заман талабына ылайык келбеген имарат кызматкерлерди араң батырып, жарандар сыртта күтүп турганын көрүүгө мүмкүн эле. Бүгүн 4-октябрда жаңы имарат колдонууга берилүүдө. Жаңы имарат заман талабына шайкеш курулуп, келечекте кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк каралган. Ичинде бардык шарттар түзүлүп, архитектура кызматкерлеринин кубанычы болууда. Ачылыш эземине катышкан Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев өз сөзүндө эч бир социалдык маселе көңүлдөн сырткары калбасын айтып, жаңы имарат кызматкерлерге дем күч болуп, тургундардын мурунку көйгөйлөрү тарыхта эле калаарын белгиледи. Бул биздин жаңы административдик имарат апрель айында 25-жылы башталган. Бүгүнкү күндө толук кандуу бүтүп, бүгүн кирип аткан учурубуз. Чындыгында имарат жөнүндө айта кетсем, өзү модулдук блоктон жасалып келип орнотулган, бир кабаттуу 258 чарчы метрди түзөт. Ичинде 7 кызматтык бөлүмдөр бар. Анын ичинен бирдик терезе, башкы эсепчи, анан долбоор түзүү бөлүмү бар. Шаар куруу корутундуу сектору бар, улуксат иш кагаздары берүүчү. Анын ичинен конференц зал бар дагы бир бөлмөсү. Дагы жалпысынан өзүңүздөр көрүп тургандай, жалпы аянты 10 соттук жерге жайгашкан. Бардык ыңгайлык шарттары заманбап жабдуулар менен орнотулган. Керим Мамбеталиев, Аяна Жайыкбекова, Түп пресс.